Саламатсыңар балдар. Бүгін 22 апрель 9 класстардың қырғыз адабият сабағы. Бүгінгі төртінші тема Өскөн Даникеевтің Қыздың сыры повесінің идеялық тематикалық бағыты шығарманың композициялық құрылышы. Сабақтың мақсаты Қыздың сыры шығармасының композициялық құрылышы менен тааныш болушуп, Жамалдын сырынын түйүнүн чечилишине күбө болосуңар. Бул повесть өнөр жай темасына арналып, айрыкча кенчилер, анда иштеген жаштар турмушун көркөм чагылдырган лирикалык чыгарма. Лирикалык чыгармада автор ар кандай маселелер боюнча ой максатын, сезимдерди билгизет. Тили жатык, баяндалган окуялары да жөнөкөй. Ошол эле учурда адамгерчилик, философиялык идеясы өтө бийиктигиге карапайым окурмандардын жүрөгүнөн түнөк алгандыгы маалым. Повестте жазуучу Жамал эч кимге айтпаган сүйүү сырын улам тереңдетип жүрүп отурат. Кыздын ички психологиялык абалын бир көз карашын, бир эле жаңдоосунан билет. Ооба, адам баласы жан дүйнөсүнө бүк салган сезимин, башка бирөөгө болгон сүйүүсүн айта албаганы кандай азап. Жамалда да ушундай болду. Анын Азим менен бийлеген кезде кайталанган кыз ушул учур жөнүндө төмөндөгүчөдөй айтат. Биринчи жолу эркектин кучагында болгонум. Ал эстен кетпес. Мен ал учурду көптөн бери самап келгем. Азим менен кур дегенде бир бийлесем дегем. Ооба. Мына мен аны мененмин. Денесинин ысыгы денеме өтүп, өмүрүмдө сезип, туюп көрбөгөн өзгөчө бир эле искем жытырып турат. Ан сайын жүрөгүм алып учуп, делебем кызыйт, дейт Жамал сыр сандыгын обедер ачып. Кыздын сыры бул чоң адамгерчиликтин, адамдыктын сыры. Кыздын сыры бул алгачкы махабатына жетпей, нечен жыл өтсө да аны моңдуу эскергендердин сыры. Кыздын сыры бул наристе, таза сүйүүнү баштан өткөргөндөрдүн аткарылбаган арманы. Автор композициялык курулушун кынаптап куруп бере отуруп, сүйүүнүн сырын бизге ачып берди. Эми балдар, үйгө тапшырма. Азим менен Канайдын образына Вендин диаграммасын дептерибизге түзөбүз.